Бул көп кабаттуу үй Борбор каладагы Үмүталиев менен Абдымомунов көчөлөрүндө жайгашкан. Сыртынан зыңкыйып анчейин көйгөйлүү экени деле билинбейт. Бирок алдыны өтүп кире беришине баш багарың менен курулушчулар турак жайды чала-була бүтүрүп, эптеп элди шаштырып тапшыра салганын байкоого болот. Вот эти счета все были открыты. Но у нас года 2, наверное, дети все время пытались туда там заглянуть или что. Нам пришлось скинуться и за свой счет закрыть, потому что это невозможно жить. Вот кафель, вот здесь эта ступенька вообще 26 сантиметров. Турак жайды салган Иска курулуш компаниясы ээси Нарымбек Сариев учурда алдамчылык жана көз боемоочулук менен иш козголуп, тергөө абагында отурат. Сариев менен бул үйдүн жашоочулары мындан 8 жыл мурун келишим түзүп, үйдү тургузууга үлүшчү болуп макулдашышкан. Чарчы метрин арзан дегенде $550, кымбаты $1000 чейин акча салганга макул болгон тургундар ушул күнгө чейин имараттын расмий түрдө колдонууга берилбей жатканын айтып нааразы. По необходимости живем в этом доме. Келишимдин негизинде үлүшчү катары өз каражаттарыбыздан баарын салганбыз. Турак жай 6-7 жылда параң салынып бүткөн аз келгенсеп, аны да колдонууга ылайыктуу кылып ушул күнгө чейин тапшыра элек. Электр жарыгы гана туташканы болбосо, газ, жылуулук берүү деген түшүнүк жок. Үлүшчүлөр мынтип өзүбүз эптеп, чогултуп турак жайдын кем карчысын бүтүрүп жатабыз. Ал аз келгенсеп жарыктын баасындагы коммерциялык нарк менен 2 сом 50 тыйындан төлөйбүз. Турак жай бүтпөгөнү аз келгенсип ээсине козголгон кылмыш иштерине байланыштуу мүлк 7-8 жерде камакка алынган. Эгер сот органдары мүлктү экинчи тараптын пайдасына чечип бере турган болсо, мындагы үлүшчүлөр талаада калары айдан ачык. Эксплуатация кирген эмес үй. Үй 70% даярдыкта турат, бирок эксплуатацияга киргизейин деген да ою жок Сариевдинчи. Потому что өзүбүздү кирели десек, бизде эч кандай укугубуз жок болуп атат азырчы. Биз акчаны төлөгөнбүз, дольщик болупчу, а укугубуз эч кандай укугубуз жок. 7 жыл, 8 жыл өткөндөн кийин мен ойлойм да эң эле көйгөйлүү эмеси, могул здание, мисалы, банкта же бир жерде арестте турат да, аны бизге айтпай атышат. 4 арест турабы, 7 арест турабы? Эгер домду алып койсо, анда биз кайда барабыз? Иттин өлүгү мэрия менен бир катар мамлекеттик мекемелерде жатат деген Рыскелди Момбеков эң оболу ошол атка минерлерди кулакка тартууну сунуштайт. Анткени курулуш компаниялары менен тил бириктирип, ортодон акча өнүп калышканын ачыктады. Ал ыймансыз деле алданып калдык деп араң турган үлүшчүлөрдөн электр жарыгынын наркын кымбат төлөткөн мекеменин жоопкерчилигин олуттуу кароо зарылдыгын айтты. Иттин өлүгү силердин алдыңарда. Ишкер жерди сатып алат, анан уруксат алат. Уруксатты мыйзам менен албайт. Уруксаттын баарын сатып алат. Биз Савашкада турат. Госэкотехинспекция, Кыргыз Телеком, Север Электро, Госэкотехинспекция баардык уруксатты жөн бербейт да ишкерге. Кактап канын ичип туруп, анан кийин акчасын алып туруп анан берет. А силер ошого жол бересиздер. Эмне үчүн силер ушул маселени 10 жылдан бери жоолорду, токтомдорду, мыйзамдарды алып чыкпайсыңар? Силер ушулардын эсебинен айлык алып жашап атпайсыңарбы? Эмне үчүн мен 70 тыйындан төлөйм да, булар 2 сом 50 тыйындан төлөйт? Мен түшүнбөй атам. Оны аксакал айтып атат. Север Электр барсам сүйлөшпөйт экен. Үлүшчүлөрдүн укугун коргоп, алардын маселесин акыйкат чечип берүү үчүн тийиштүү мыйзам долбоору дагы жок экен. Андыктан эл өкүлдөрү мыйзамдагы бул чийкиликти жоюунун үстүндө иштеп, ага эң оболу дегенде үй ээси турак жайды 50% бүтүрмөйүн сатыкка койбойт деген жобону киргизүүнү сунушташат. Ушул биздин Кыргызстанда куруучулардын көйгөйү, ушул ар бир куруучу жер сатып алып, ушу катлабан казганга эле болбосо жакшы болсо 3-чү этажга жеткенге эле акчасы бар. Аябай жакшы болсо. Ал катлабан казып баштап эле сатат. Ушундай бир кризис бир менеджерлерди жанагындайларды ашсак, дольщиктердин акчалары каяка кетип атат, ар бир тыйына чейин отчетун берип, бул адамдын азыр менчигинде дагы жерлер бар. Ошолорду сатсын. Дольщиктердин дагы төлөй турган акчалары бар, ошону төлөсүн. С развитием строительной отрасли вот возникает. Бул сыяктуу көйгөйлөрдү жоюунун эки гана жолу бар. Биринчиси эл өкүлдөрү айтып жаткан мыйзам долбоорун жазып чыгуу. Экинчиси акыркы кезде жаандан кийин жайнагана козгарындай болгон курулуш компанияларынын ишин дыкат көзөмөлдөө. Антпесе үлүшчүлөрдүн бул сыяктуу көйгөйлөрүнүн аягы тыйылбаары бышык. Жалгичи районунда Иска курулуш компаниясына таандык дагы бир көп кабаттуу үй бар. Дубалы тургузулуп, батирлери бөлүнгөнү гана болбосо, эшик терезеден дайын жок. Тепкичтери да араң турат. Ошого деле карабай, чыдамы кеткен айрым үлүшчүлөр өз каражаты менен калганын бүтүрүп кирип жашап жатышат. Аталган компаниянын ээси абактан чыккан күндө деле натыйжалуу майнап чыкпайт деп үмүттөрү өчкөн үлүшчүлөр көп. Шайыр Жунусалиева, Бекназар Шерманбетов, Нью ТВ.